Кандайсыңар? Тамагыңар даамдуу болсун. Рас келип калбадыңбы? Тамактан алып атканбыз. Эмне мынча кечиктиң? Эмнесин айтайын. Шайлоодо кимге добуш берерибизди жетекчилик тапшырмай берип жыйналыш өткөрүп атты. Силерге да ооруканадан жетекчилик жыйналыш өткөрүп атабы? Ооба, биздики деле силердикиндей болду. Биз кимге добуш беришибиз керектигин айтышты. Эгерде баш ийбесек, жумушубуз чатак болуп калыштыкмы? Жада калса жумуштан айдап ийиши да мүмкүн. Шайлоо күнү бизди баарыбыз чогултуп алып, айтканыбызга добуш бересиңер деп, анын үстүнө паспорт дагы алып алышты. Аны биз эмне кылмак элек? Болбосо сынак учурунда маселе болот деп эскертишти. Балдарым, биринчиден шайлоодо мындай иш кылсаңар, камалып кетесиңер. Айып гана эмес, 3 жылга түрмөгө кетишиңер мүмкүн. Экинчиден, келечекти ойлогула. Бир күн менен жашабай, биз үчүн башка бирөө тандабай, биз өзүбүз тандашыбыз керек. Президент жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын 21 беренеси. Мамлекеттик кызматты ээлеген талапкерлер өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып кандайдыр бир артыкчылыктарга ээ болууга укугу жок. Анын ичинде алар кол алдында иштегендерге кайсы бир талапкерге добуш берүүгө мажбурлоого укуксуз. Бул кылмыш болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 139 беренесине ылайык мындай кылмыш үчүн 50 000 сомдон 80 000 сомго чейин айып пул салынат. Белгилүү бир кызматта 3 жылдан 5 жылга чейин иштөө укугунан ажыратылат же 3 жылга чейин абакка кесилет.